Сизди караганда мындай көбүнчө эле ойлошу мүмкүн, мен деле ойлогом, мына сакалыңыз бар, мындай ислам жөнүндө сүйлөйсүз, халал банк дейсиз, мындай исламдуулак үй бүлөдө өскөн го деп. Жок. Наоборот, меники апам эми мындай баягы СССР маалында партия СССР деп жүргөн мал адамдардын бирөөсү болчу. Атам МЧСте иштөөчү. Атам вообще динге мындай салам алейкум болчу да. Анан мен моундай нерселерди уккам да, мисалы анча мынча көп окуган себептен дагы, мисалы менин туугандарымдын балдары бар, тааныштарымдын балдары бар. Анан келип сүйлөшүп отуруп калса эле, мен дайыма сабак кылып отурам, магазинге жөнөтөт, арагын алып келип берем, кайра сабак кылып отурам да. Анан ошол жерде айта беришчи. Окуп эмне министр болосуңбу, депутат болосуңбу окуп деп. Анан анча мынча бир аз жини келген учурларда же туура эмес мындай мамилеси начар тааныш билиштер болсо, алар мындан тиле айтчу: алкаштын баласы алкаш болот депчи. Алкаштын баласысың, по-любому алкаш болосуң. Ошондой. Ичкен баласы ичкен. Окуган пайдага кереги жок дейт. Мендеги классташтарым, тааныштарым менен сүйлөшкөн болсо, алардын мисалы ата-энелери, мен көп тааныштарым бар эле. Окуп эмне кыласың, баары Москвага кетесиң дейт эле да. Мен ошол маалда Москвага барбайм дейт элем да. Эч качан.